Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah tabaraka ve taala barыңыздардан razı olsun. Suuктун gününde sabak kança деген vaqtqa qırq kılıp қалса да жамааттын келгенine Allah'ım sizlerden razı olsun. Kabarыңыздар болды. Biraz sabaqtarыбыз тоқтап қалды кішіне. Ден соолукка байланыштуу кішіне дарыланып чыктык. Аллахка миң мертебе шүгүрлөрдү айталы. Кайра сиздердин астыңарга кайтып, шарият сабактарын, дин сабактарын өтүүнү бизге тауфик берип аткан Аллахка шүгүрлөр болсун. Ден соолук Аллах Таала берген бир улуу неемат экен. Аны качан жоготкон адам гана сезет экен. Ден соолук адамга берилген эң улуу неемат экен. Бир адамдардан сураган экен, эгер сага ден соолук берилсе, же болбосо акча берилсе, кимисин тандайт элең десе, азыр акчага муктаж болуп атам, мен акчаны тандайм деген экен. Бир күндөрү келип, анан ооруп калганда айткан экен, эгерде бүтүн дүйнөнүн байлыгын берсе дагы, эгер ден соолук боло турган болсо, мен ден соолукка алмаштырбайм деген экен. Оорунун кадырын ооруган адам билет, ден соолуктун кадырын ооруган адам билет дейт да. Ошон үчүн ар бир инсан Аллах Таала неемат кылып берген ден соолукка көңүл бурушу керек экен. Ал бардык түрүнөн, жеп аткан тамагыбыздан, кыймыл аракетибизден ден соолукка көңүл буруш керек экен. Өмүрүбүздүн көбүн эле телефонду карап, көзүбүздүн нурун кетирбей, китеп окуп дегендей. Ден соолуктун Ибн Синанын китебинде айтылган нерсе бар экен. Ден соолукту жок болуусунун себеби ушу биздин оозубуздан кирген нерсе экен. Зыяндуу дагы, зыян, май, бардык кире бере турган болсо, ошол бардык ден соолугубузга зыян берет экен. Ошон үчүн орозонун көбүрөөк кармап, ден соолукка көңүл бурушты Аллах насип этсин. Бүгүнкү сабагыбызда силерден баштаардан мурда биз эсиңиздерде болсо эскерте кетсек, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын Хира үңкүрүнөн түшкөндөн баштап келе жатабыз Ханафи мазхабтын негизделиши боюнча. Эсиңиздерде болсо, ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доору, фатва жана канча хадис, канча аят бар, өкүмалардан ушулар маселелерди сүйлөшкөнбүз. Бүгүн дагы ошого улай сабагыбызды улантабыз. Бирок ага чейин бир маселеге токтоп коюуну мен туура көрүп турам. Себеби көп убакыт сабак болбой калды. Ошо сабак болбой калган мезгилде соцсеттерде ушундай кээде ызычуулар болуп турат да. Ошол ызычуулардын бирөөсү онлайн нике кыйса болобу болбойбу деген маселе. Мен бир сабактарда айтылган экен. Онлайн нике кыйса боло берет, шариятыбызда дурус деген. Онлайн деген эмне? Азыркы мезгилдеги телефон, Telegram, WhatsApp, же болбосо башка программалар менен алыскы аралыктан нике кыйуу. Анан адамдар илимдин тилин билбегенден кийин, илимдин эрежесин билбегенден кийин өзүн кармаганы абзел болот. Же болбосо бир нерсеге жооп берерде, же болбосо бир нерсеге өзүнүн пикирин айтууда илимдин эрежесиндеги анан пикирди айтыш керек. Өзүңүн жанагы колбаса жеп жүргөн пикириңде эмес. Бай илимдин эрежесин айтыш керек. Ошондой айтса түгүнө кээ жазып мага да балдар да жөнөтүп атышат. Анда экөө онлайн нике кыйылып жашап ала турган болсо, жакындашуу дагы онлайн болобу деп. Ушундай кандай болсун, 21-кылымда мында жакшыраак болгонун жазайын дедим. Ооба, сен скайнер кылып жөнөт, тияктан принтерден чыгарып алсын депчи. Мынчалык эмес да, баягы шылдың иретинде айтылып атат да. Негизи биздин айтылган ар бир маселебиз шариаттын негизинде, эрежелердин негизинде. Мен бул маселеге жооп берүүдөн мурда бир олуттуу маселеге токтолоюн деп турам. Биздин шарият өкүмдөрү кандай алынат, аны башынан баштап айтып келе жатабыз да. Муштахид мутлактар, сахабалар, илимдин эң чокусуна чыккандар бизге эрежелерди түзүп берди. Ошолордун арасынан биздин улуу имамыбыз Имам Аъзам рахматуллахи алейхи бизге Курандан, сүннөттөн, хадистерден карап туруп бизге ушул мазхабты негиздеп берди. Ал
Abu Hanifa негиздеген жок. Ал ошо пайгамбарыбыздын хадисин, Аллах Тааланын аятын, сахабалардын фатваларын тартиптеп берди бизге. Эми андан кийинки жаңы пайда боло турган маселелерди биз кантип жооп беребиз? Эсиңиздерде болсо айтканбыз, өзү 500ге жетпеген, 500'ün тегерегинде аят бар экен, өкүм алына турган. 5000'nin тегерегинде хадис бар экен. Аны хижраттын 400-жылына чейин, башкача айтканда 4 кылым алымдар андан өкүмдү чыгарып, эрежелер түзүп койду. Эми азыркы заманда сен менен мен жаңы болгон маселелерге каяктан жооп беребиз? Куран хадистен, кээ бир адамдар сурап атат да, Куран хадистен бизге жооп берди. Куран хадис өзү 500 аят болсо, 3000 хадис болсо, сен ар бир сурооңо каяктан мен хадис менен аяттан жооп берейин? Biz ошол Куран хадистен түзүлүнгөн эрежелерден анан кийин башка жаңы пайда болгон маселелерге жооп берилет. Шарият илиминде буну тахриж деп айтат дедик. Аны мазхабтын ичиндеги муштахид даражага жеткен алымдар, муштахид фил мазхаб, мазхабтын ичинде муштахид даражага жеткен алымдар шу маселелерди чечет, чечип келе жатышат. Ар бир заманда өзүнүн бир залкар алымдары чыгат. Ошо Абу Ханифа түзүп койгон эрежелерден жаңы пайда болгон маселелерге эрежелер менен жооп берет. Эми биздин темабызга келсек, нике кыюуда эми баягы бирөө кичине бир аз окуп алган да, бирөө карайган жерлерде окуп алганда, никеде ал өкөтөң болушу керек, кыз дагы болуш керек, эркек дагы болуш керек, күбө болуш керек, молдо болуш керек деген шарттарды коюп атат. Ошондой нарагыраак өтпөйсүң, болду, шуну билип алып тур, болду, ошону дүйнөнүн илимдин баардыгын үйрөнүп алдым дейсиң. Бул нарагыраак өт. Ооба, нике кыюунун бир түрү ушул. Башкача айтканда классикалык түрү ушул. Андан кийин бизде ошол Абу Ханифа рахматуллахи алейхи заманында түзүп койгон никенин башка бир да бөлүктөр бар. Бул бөлүк нике кыйылып атканда кыз менен бала, күбөлөр, молдо бир жерде турган бир сүрөт. Машалла, Аллахым сизден разы болсун. Ушул маселени билдиңизби? Дагы да бир баракты бияка ачыңыз. Нар жакта никенин дагы бир түрү бар. Ар-русул анан рисала деген. Русул дегени бирөөнү жөнөтөсүн нике кыйдырганы. Экинчиси кат кылып жөнөтөсүн. Ошону дагы Ханафи мазхабта илгери менин чоң атамын чоң атасы төрөлү электе жазып эреже түзүп койгон. Кандай ал? Bir bala katты жазат. Паланча айба түкүнчө ал Ошто турат. Бул Бишкекте. Мен сиздин колуңузду сурайм, мага жубайлыкка макулдугуңузду бериңиз. Кат жазат дагы почта менен жөнөтөт. Бир сүрөтү да эми. Аны почтанын адреси барды. Кыз кабыл алды, карады, сүрөтүн көрдү, же болбосо тааныйт. Ата энесин чакырат, күбөлөр чакырат. Молдо экени чакырат дагы. Мага мындай кат келди. Кааласа катты күбөлөргө окуп берет, кааласа окубайт деле. Айтат ушундай мага, менин колумду сурап ушундай кат келди. Күбөлөр. Силер уккула, молдо уктуңузбу ата энем? Мен ошо балага турмушка чыкканга ыраазымын деп. Болду, нике кыйылды. Бул никенин экинчи түрү. Рисала, кат менен барылган. Шариятыбызда анын шарттарын коюп койгон. Ал рисала барып колуна тийген болсо, аны окуй турган болуш керек. Окуду, окуп туруп, күбөлөргө угузуп, мына мага кат келди мынаке. Болду эке, мен кабыл кылдым десе, болду, нике кыйылды. Экинчи, үчүнчү дагы бир сүрөтү бар. Элчини жөнөтөт. Мен таксырымды жөнөтөм. Мен Оштогу бир кыздыга үйлөнгөн атам. Менин атыман өкүл болуп барыңыз. Мен калдым биякта. Бул бараттагы паланча айба түкүнчө мен паланчадан өкүл болуп келдим. Элчи болуп келдим. Сиздин колуңузду сурап атат. Кыз күбөлөр чакырат дагы. Муну паланчанын элчиси экен. Ата энем болду экен, мен ошо макулмун. Бул нике кыйылды. Ошо биздин илгерки эле заманда бар маселе болчу. Эми ошол маселенин жаңы сүрөтү онлайн. Алымдар эми ошол сүрөт жанагы же рисалага түшүш керек, же элчиге түшүш керек. Катка түшүш керек, же элчиге түшүш керек.
Анан бул жаңы пайда болгон маселе, бул жаңы пайда болгон маселени азыркы жаңы алымдар аны чечет. Азыркы мезгилде дүйнөдө биринчи орундагы алым десеңиз Ханафи мазхабта жаңылбайсыз. Устазыбыз Шейх Салах Абул Хадж өзүнүн Субулул Уфах деген китеп жазган мындай кылып. Фи ахкам az-zawaj ва талак. Ханафи мазхабта мынанчалык бардык маселелерди өзүнө камтып, жалаң үйлөнүү өкүмдөрү жана талак өкүмдөрү боюнча жазылган китеп жаңы. Башка китептерде де бар. Өзүнчө жазылган китептерден Ханафи мазхабтан чыкпастан ушул китептен күчтүү китепти көрө элекмин мен. Бирөө мен көрдүм десе алып келсин. Устаз Салах Абул Хадждын 200-гө жакын, андан да көп Ханафи мазхаб боюнча жазган китеби бар. Анын жазган илим китептери университеттерде окулуп атат. Анан жана тахриж дедик го, мурдагы эрежелерден жаңы өкүмдөрдү окшогон алымдар чыгарат заманда. Чоң устаз кээ бир маселелерге жооп бербеди беле? Сөөктү жегенде кандай болот? Илгери болгон эмес, сөөктү куурдак кылып жана bir mezgil çıktı go, söök менен etти кошуп жегенчи. Ошого биринчилерден болушу киши жооп берди. Выделенияга да жооп берди. Аялдардын даратын бузау. Жаңы маселелерге ошондой ар бир замандын алымдары жооп берип турат. Ошондой чоң алымдардын бирөөсү устаз Салах Абул Хадж азыркы мезгилдеги онлайн же WhatsApp менен же болосо камера иши кылса азыркы васаил соцсеттер аркылуу нике кыйса болот дейт. Анда да ошол мынау эки элчилик менен китептин экөөнүн сүрөтү табылышы керек дейт. Кандай? Жагат бардыгы бир группага жанагындай групповой конференция кылат. Күбөлөр кыз тарапта болот, ата-энеси бардыгы келет. Бала Америкада, мисалы, Америкадан көп келип атат бул маселечи, себеби ал жактан бери чыга албайт. Анан ушундай тиги бала айтат, ушу мен ушу кызга үйлөнөм деп, кыз сен уктуңбу? Уктум. Күбөлөр уктуңар? Болду эке. Кутпаны окуңуз, кыз эмне дейсиң? Максуңбу? Бисмилла, Аллаху акбар. Жанагы катыңан дагы жакшы болчу. Угуп атат, көрүп атат. Мына ошондон улам ва аля хаза дейт. صلاح أبو الحاج وعلى هذا يتخرج ما كثر السؤال عنه من الزواج بوسائل الاتصال الحديثة كالهاتف والفاكس والإنترنت وغير هذا. Мынау жогору жактагы жанагы элчи менен анан кол менен жазып, кат менен жазылган Ханафи мазхабтагы эрежеде мына ушул жаңы эрежени чыгарабыз. Азыркы мезгилде көп суралып аткан, адамдардын арасында көп талкууланып аткан заваж, үйлөнүү азыркы мезгилдеги соцсеттер аркылуу дейт. Ал кайсы? Телефон, факс. Эми азыр факсты почти колдонбой эле калдык окшойт, Азыр телефон, вал интернет жана башка нерсе менен. Жанагындай өзүңгө түз эфирде коюп. Идил хатиф ашбаху бир расул. Телефон менен сүйлөшүп, нике кыюу жанагы элчини жөнөткөнгө окшош эле дейт. Элчини жөнөтүп, ошол адам менен нике кыйса дурус деп атабы? Эми телефон чалдың, алло, кызга, ошо мен сени үйлөнөм. Ал громко говорит кылды, күбөлөр уктуңар, молдоке барып, ата-энем ыраазы болду, мен да ыраазымын. Бисмилла. Экинчиси. Вал факс, жана факс ашбах бир рисала. Эми факс менен жөнөтүү жана кат жөнөткөнгө окшош эле дейт. Экөө окшош эле дейт. Катты жөнөттү, тияктан кыз катты окуп туруп анан кийин никеси дурус болуп атпайбы? Эми ушу эмне дейли? Факста эле дейт. Факстан дагы катын жөнөткөн дейли. Эми азыр WhatsApp'тан деле тетрадка жазып туруп WhatsApp менен жөнөтөсүңбү? WhatsApp менен жөнөтсөң, бул эмне жанагы катка окшойт. Ал эми түз эфир кыла турган болсоң эмнеге окшойт? Элчиликке окшойт, Ва бил интернет иза кана каламан фалкаррасул. Эгер интернет аркылуу боло турган болсо, сүйлөшө турган болсо, каррасул жана барган элчиге окшош дейт. Ва иза кана китабатан эми жазуу түрүндө боло турган болсо, факаррисала жана жазган кат жазган окшош. Валлаху а'лам дейт.
Эми китепте бар бекен? Мен өзüm ойыман чыгарып тұрмын. Демек, сиздин акылыңызга туура келбеген нерсе жок деп билбеш керек, а? Адамдар өзүнүн билбеген нерсесинин жахили дейт, а? Жахил өзү билбеген нерсенин душманы дейт. Андан кийин да айтып коюш керек. Эгерде мажлис бир боло турган болсо, кыз да отурат, бала да отурат, күбөлөр да отурат, а? Секин кагазга жазып, кызга берип, кыз бүт окуп, жок болбойт андай. Себеби бир мажлисте, бир орунда отурганда жазган болбойт. Бир жерде отурасың, кулагы шыбырап, мен немен элчи болуп барчы кызга деп айтпайсың, өзүң эле айтасың. Ал качан болот? Качан бир орунда болбой калганда, экинчи, үчүнчү жолдорду колдонсо болот. Бул маселени устаз Абул Хадж, Салах Абул Хадж Субулул Вифак китебинин 65-ci аятында карап таап алышсын. Аллаху разы болсун. Дагы маселелер бар, ар бир сабакта бирден сүйлөп турабыз. Да эмне маселе бар эле? Сакал маселесине айып. Сүннөт эмес важип деген. Бир китептерден көрөбүз беребиз анда, а? Иншалла. Биз сүннөт десек, астагфирулла, тооба кыл деп атат. Сүннөт, Ханафи мазхабта сүннөт. Чубак ажы деле сүннөт деген. Чубак ажы бизге азыр мындай немеде, таразада азыр. Бүгүнкү сабагыбызга кайтсак иншалла, кийинки сабагыбыздан дагы ар бир ушундай маселелерди карап чечип турганга аракет кылабыз. Бүгүнкү сабагыбызда кечеги Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин мазхабынын негизделиши боюнча айтып келе жатып, ушул жерге келип токтогонбуз. Бүгүнкү айтыла турган маселе бир оорурак, татаалыраак маселе. Мындай кунт коюп, жакшы укканга аракет кылабыз иншалла. Себеби илим деген ушундай бир аз оорурак болот. Анан дайым эле мындай жеңил боло бербейт, а? Беш бармактын жасалышы деле кыйын го, шорпого караганда, туурабы? Ошого бүгүнкү сабагыбыз бир аз мындай кандайдыр бир деңгээлде адамдар мындай кунт коюп угула турган нерсе. Бул адамдардын арасында Абу Ханифа рахматуллахи алейхи Ахлур-Рой өзүнүн акылына таянып фатва чыгарган деген маселе. Өзүнүн ою менен фатва чыгарган, Абу Ханифанын мазхабы ою менен негизделген деген. Эми ушул сөз элдин арасына каяктан таркап калды? Эмне каяктан келип чыкты бул? Бул нерсеге токтолуу үчүн бир аз аркага кайтабыз. 19-кылымдын акырларында ушундай бир адамдар чыккан, мурдагы табииндерден кийинки аалымдарды эки түргө бөлүшкөн. Бирөөсү Ахлул Хадис, экинчиси Ахлур-Рой. Ахлул Хадис деген хадис менен алек болгондор, фатваларын жалаң гана хадистин негизинде жооп берет. Экинчи жамаат бар Ахлур-Рой, алар акылдары менен жооп берет. Аларды Абу Ханифа жана куфалык фукахалар деп койду. Деди дагы өзлөрүнүн пикирин сунуш кылды. Мына биз азыркы заманда динди жаңылоочубуз биз. Сен тиги хадис, ахлы хадистерди да укпа. Ахлур-Ройду да укпа. Ахлы хадис менен Ахлур-Ройду түшүндүңөр, а? Ахлу хадис деген жана хадистен фатва чыгарат, алардын акылы сал иштебейт. Хадисте эмне болсо айта берет. Ошол адамдардын пикиринде. Ал эми Ахлур-Рой акылдарына таянгандар бул хадисти билбейт. Билсе да бир эки хадис билет, бир аз хадис билет, калганын бардыгын кыяс акылы менен чечет дейт. Мына ушул эки медресе ушундай болгон табииндерден кийин. Бул экөө деле исламдын мурда ушундай жооп берип маселелерди чечкен. Азыркы мезгилде анын актуалдуулугу калбай калды, ал эскирди. Мына биздин жаңы пикирибизди алгыла деп бир жамаат чыккан. Бир жамаат эмес, мындай эми бир адамдар. Ала кушту атынан эле ата дейт кыргыздачы. Мени кээ бир адамдар жаман көрсө дагы, ушул нерсе эртең ызы чуу боло турган болсо дагы мен ушуну айтам.
19-кылымдын акырларында Джамалиддин Афгани деген бирөө чыккан. Өзү түгү ирандык болуп, аны бирок Джамалиддин Афгани деген ат менен белгилүү болгон. Ал киши ушу дүйнөдө окуп, Россияда окуп, башка жактарда окуп барып, Египетке барып, Асқар университети ушул жактарда жүргөн. Ошол жердеги илим, талим, тарбияны алып, ушул пикирлерди айтып чыккан. Эми Джамалиддин Афганидин ушул жанагы адамдарды табииндерден кийин эки тайпага бөлгөндөр мына ушулар да, ахлур рой, ахлу хадис деп. Анан ошону жаттап, кайталап келип атат. Ошон үчүн о түгүн тамырын издеп чыгып атабыз. Алар кимдер? Эмне себептен бул ойлорду айткан? Алар эмне себептен ушул ойду айткан? Андан кийин эмне себептен кийинкилер аны ээрчип кеткен? Ахлу рой ва ахлу хадис деген фитнанын же болбосо ушул ойдун эки медресе бар. Андай жокту өзү негизичи. Бирок ушинтип элдерге ушундай түшүнүк берген. Джамалиддин Афгани өзү Афгани деп айтылынса, Афган деген биздин Афганистан, бирок Афгани деген менен өзү түгү ирандык болгон. Кээ биркилер айтат, анын мусулман экендигинде күмөн бар дейт. Шейх устаз Шахид Рамадан Бути деген чоң алым бар. Сириядан өткөн. Чоң алым, Шафи мазхабында. Асқарда окуган чоң алым. Ошол киши айтат, мен Джамалиддин Афганидин аркасынан адамдар көп ээрчигендиктен Джамалиддин Афганидди изилдеп чыктым дейт. Джамалиддин Афганидди изилдеп көрсөм дейт, ал түгү ирандык экен, Афганистандык эмес экен дейт. Ал киши менин башымды оорутtu дейт. Анын үчүн шунчалык көп изилдендим, менин башым оорутtu дейт. Джамалиддин Афганидин карындашынын баласынын китебин окуп отурсам дейт. Тагасы жөнүндө жазып атат да, жонда, тайкеси жөнүндө. Ирандык экендигин, Ирани экендигин баса белгилеп жазды. Джамалиддин Афганидин акыйкаты азыр менде Джамалиддин Афганидин боюнча да мен изилдедим да. Джамалиддин Афгани адамдарга өзүн мусулман көргөзгөн, ичинде башка пикири бар адам болгон. Джамалиддин Афганидин байланышы азыркы бизде дүйнөдө аты аталбаган, бирок дайыма ишти ошолор аткарган масон деген жамаат бар. Сыр жамаат, еврейлер түзгөн жамаат. Дүйнөдө көп нерселерди кылышат алар. Бирок элдерге билинбейт. Аркасында ошолор. Ошол киши менен масондордун байланышы бекем. Башкача айтканда, Джамалиддин Афгани масондордун тыңчысы болгон. Менде Джамалиддин Афганидин масондордун башчысына жазган каты бар, кол жазма. Сүрөдө да эми. Ошол жерде жазат: мен Джамалиддин Афгани ушундай силердин буйруңар менен келип жакшы илим алдык, мына Египетте ушундай жакшы орун алдык. Мени ошол еврейлердин масон жамаатынын Египеттеги башчысы кылып шайлагыла, силерге сунуш кылам деп кат жазган. Ал жактан масондордун мажлиси болуп, чогулушуп аталат ар жылы. Ошол жерден чечим чыккан. Биз масондордун жамаатында биз ушундай чечим кабыл алдык. Биз Джамалиддин Афганидди Аскарда же болбосо Египетте биз сени масондордун мүчөсү деп бекиттик деген эки жактын тең каты менде бар. Кол жазма. Бул киши Джамалиддин Афгани өтө илимдүү ушундай киши да. Абдулхамид барбы? Ошого дагы жакындаган экен. Барып Абдулхамидке айтып, Абдулхамид менен жакындашып, Абдулхамиддин ишеничине киргенден кийин Абдулхамид өзүнүн музаккирасында жазган жери бар. Мага ушинтип Джамалиддин Афгани жакын болуп, ушинтип билгенден кийин изилдеп көрсөм, өзүнүн
жанагы СМБлары менен Жамалиддин Афганиди изилдеп көрсө, Британия Англия менен байланышы бекемдигин билгенден кийин мен аны сарайдан куудурттум дейт. Жамалиддин Афгани ушундай адам болгон. Биздин устазыбыз Шейх Саид Фуда деген акыйда боюнча дүйнөдө эң чоң аалым Иорданияда. Ошол киши Жамалиддин Афгани боюнча сүйлөп, өзүнчө макалалар жазганда Жамалиддин Афгани ахлу суннадан эмес дейт. Анын ойлору ахлу суннага туура келбейт, ал ошол масондордун кызматчысы болгон дейт. Ал киши Египетте ушундай өзүнүн илимин таркатып, көбүнчө жанагы журналдарга, газеталарга эмне кылган? Басым жасаган. Ойлорун Жаридат Рай деген Жаридатун Манар деген жерден өзүнүн пикирлерин, илгери өзүнүн пикирин айтыш үчүн азыр биз Instagram, Facebooktардан өзүбүздүн пикирлерибизди айтабыз го. Ал ошол немеден, газетадан, журналдан ошентип чыгарып турган. Анын жанында табигый өзүнүн шакирттери болгон. Жамалиддин Афганиден эң көп таасирленген эки инсан болгон. Бирөөсү Мухаммад Абду, экинчиси Мухаммад Рашид Рыдо. Мухаммад Абду кийинчерээк Мисирдин муфтийи да болгон. Бүтүндөй алам билет, Мухаммад Абду Жамалиддин Афганидин эң ишенген шакирти болгон. Жадагасы айтат, Жамалиддин Афгани өлгөндөн кийин анын пикирлерин ошол жанагы газета, журнал аркылуу дүйнөгө таркаткан, же болбосо арабтарга таркаткан бул Мухаммад Абду болгон. Кийинчерээк Мухаммад Абду өзүнүн пикирлерин дагы кошуп, Жамалиддин Афганиди ээрчибестен өзүнүн дагы пикирлерин айткан ушундай киши болгон. Ошол Египеттеги илим тарбиясына көп терс таасирин тийгизген инсан болгон. Ошол Мухаммад Абду ошол болду, биз жанагы ахли хадисти да ээрчибегиле, ахли ройду да ээрчибегиле, биз да ээрчигиле деген чакырыкты жасаган киши ошо Мухаммад Абду болот. Мухаммад Абду кимдин шакирти? Жамалиддин Афгани. Жамалиддин Афгани еврейлердин, масондордун тынчысы. Демек, билип атасыз, о түгү тамыр каякта келет. Алар ушул нерсе менен адамдарга динди бузуунун жолун ушул жолду кармаган. Биздин пикирлерди кармагыла, биздин пикирлер туура, ал эми мурдагы алымдарды ээрчибегиле, алар ахли рой болгон, ахли хадис болгон, аларды ээрчибегиле, биздин оюбузду ээрчигиле. Биз силерге туура ислам түшүндүрөбүз, исламдын туура түшүнүгүн беребиз деп көптөгөн исламга туура эмес пикирлерди жайылтышкан. Адамдар утур анын аркасынан ээрчип көбөйгөндөр. Жанагы Арслан Алайдын аркасынан деле адамдар ээрчиди го. Бул аалымдар да буларчы. Бирок аалымдар жанагындай аалымдар. Өзүнүн китептеринин бир китебинде Мухаммад Абду айтат. Мухаммад Абду мусулмандар караганда Европаны жакшы көрүп сүйгөн инсан болгон. Демек, билип атасыз. Эмне себептен Европага оңолушубуз керек, биз ойлонушубуз керек. Эскилик бул, жана фигыңар, аалымдар бул эскилик, динди жаңылашыбыз керек деген түшүнүктү алып келген. Уккансыңарбы? Мен Европага барып, мусулмандарды көрдүм, бирок исламды көрбөдүм деген сөздү уккансыңарбы? Шуну Мухаммад Абду айткан. Аны мисал катары айтып жүрөбүз бизчи. Карачы. Анын түгү каякта экенин билип атасыңар. Мен Париж, Мухаммад Абду Парижде айткан. Мен Парижге барып, исламды көрдүм, мусулмандарды көрбөдүм. Биздин мусулмандарды, эмне, силерде ислам деген ат бар, бирок мусулманчылык жок. Башкача айтканда, силер эскисиңер, силердин түшүнүңөр тайгы деген түшүнүктү берген инсан ушу болот. Мухаммад Абдунун жанында Мухаммад Рашид Ридо деген дагы бар. Шериги. Мухаммад Рашид Ридо исламга эң чоң зыян кылган инсандардын бирөөсү.
маскап кармабаш керек, маскапты жок кылыш керек деген чакырыктардын бир чакырыгын кармаган инсан ушу Мухаммад Рашид Ридо болгон. Мухаммад Рашид Ридо жана Мухаммад Абдунун жолун улантып, Мухаммад Абдунун айткандан айтып сонун болуп келатып эле, кийин вахабилер менен мамилеси жакшы болгондон кийин Мухаммад Абдуну дагы жамандап баштаган, өзүнүн устазын дагы. Тиякты мактап. Ошон үчүн Мухаммад Рашид Ридонун Ал-Ваххабиюна вал-Хижаз деген китеп жазган. Вахабилер жана Хижаз, Хижаз деп Макка, Мадина айтылат. Мактап жазган, Мухаммад ибн Абдул Вахаб деген мындай адам чыкты, таухидке чакырып атат, мындай адам жок деп мактап жазган. Ал китеп менде бар. Эми ушулар ойлоп таккан ахлу хадис ва ахлу рой деген нерсени. Ахлу ройлар булар ханафилер, булар ушу акылына гана таянат. Ахлу хадислар бул хадистер алат, хадистин арманын түшүнө албайт. Биздин пикирибизди алгыла деген сунушту. Динди жаңылоо деген түшүнүк алып келген. Ошол мезгилдеги чоң-чоң аалымдар буларга тынбай рат берип, жоопторун берип турган. Алардын башында Шейхул Ислам Мустафа Сабри, Осман империясынын акыркы аалымдарынан, анан Мухаммад Захид Каусари жана башка аалымдар бардык айткан маселелери шариатка каршы экендигин, ахли сунна каршы экендигин айтып берди. Бирок азыркы күнгө чейин ошолордун пикирлери таркап келет. Элдердин арасына таркат. Азыр деле адамдардын арасынан угуп каласыңар, ханафилер ба ахли ройлар. Каяктан уккансың? Мухаммад Абдунун китебинен уккан. Эми биз мүмкүн азыр сабагыбызда мүмкүнчүлүк боло турган болсо, ушул Мухаммад Абдунун китебинде айткан сөз акыйкатпы же акыйкат эмеспи? Абу Ханифа акылына эле таянганбы же таянган эмеспи? Эми ахли хадис дегенде Мекке, Мединадагы аалымдарды айткан. Бул жактагылар хадисти көбүрөөк билет. Куфага хадис жеткен эмес. Ал жак мындай алыс көз очодон нары болгон. Ошон үчүн алар акылдарына таянган деген түшүнүк мына ушулардан чыккан. Ошон үчүн азырда угуп каласыз, Ханафи, Абу Ханифа хадис жеткен эмес, кантип хадис жетпейт? 1500 сахаба Куфага барган болсо. Али радиаллаху анху, Абдуллах ибн Мас'уд, Абу Муса ал-Аш'ари, толгон аалымдар ошо жерде туруп кантип хадис жетпейт? Анан дагы Куфадагы аалымдар, мухаддис аалымдардын көпчүлүгү Куфадан чыккан, Ирактан чыккан. Алар дүйнөнүн башка жактарына барып хадистерди алып кайра Куфа илимдин очогу болгондугун айттык. Демек бул кишинин айтып, о Куфага хадис жетпеди деген жомок. Жөн гана айтылган сөз. Эми ошону биз Ал-Ислам ва усулу ташри' ал-ам деген китебинде айткан ушул маселелерди. Эгерде бирөө билем десе, Ислам ва усулу ташри' ал-ам деген китебинде фукахаларды же болбосо аалымдарды экиге бөлүп, ахлу хадис ва ахлу рай деген. Эми ушул эки нерсени түшүндүргөнгө аракет кылабыз. Эми ар-рай, иштихад бул исламдан же болбосо фикhtан ажырабай турган нерсе. Фикhtын түшүнөм деген адамга акыл керек. Хадис да ошондой. Хадисти, Куранды түшүнүү үчүн адамга акыл керек. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи эмнеге башкалардан күчтүүрөөк болду? Чечкен маселелери бекем болду. Анын акылы биздин акылыбызга караганда башкачараак. Башкачараак ойлонот. Кечеги кафир Эйнштейндин акылы башкачараак деп атпайбызбы? Дагы ким Эйнштейнден кийинки? Дарвин, алар укмуш деп атпайбызбы? Алардыкы капырлардын пикирлерине түзүлүнгөн, шариатка каршы түзүлүнгөн акылдар алар. Абу Ханифанын акылы шариат менен сугарылып, шариат менен өскөн акыл. Алардын акылы башкалардын акылынан башкачараак болот. Куранды хадисте сен бир аяттан бир маанини түшүнсөң, алар 100 маани түшүнөт. Хадис акылсыз болбойт. Акыл хадиссиз болбойт. Ошого мен айткам. Адамдардын арасында акылыңарга таянасыңар, акылды иштетпеш керек. Куран хадисти акыл менен тааныйбызбы?
Эгер да акылың болбосо, кашка уйдан эмне айырмаң бар деп айтып жүрөм да. Senin akılın бар болгондугу үчүн сага намаз парыз болуп атат. Акылың бар болгондугу үчүн сен инсан болуп атасың. Болбосо, акылың жок болсо ким менен башка адам болосуң. Ошон үчүн Аллах Таала бизге берген нематтардан чоң нематы бул акыл. Кудайга шүгүр, инсанга берилгендей акыл эч нерсеге берилген эмес. Ат акылдуу дейбиз. Дельфин акылдуу дейбиз, ит акылдуу дейбиз. Бирок адамдын акылы канчалык менге? Эми шүгүр кылыш керек. Акылды берген Аллах Таалага шүгүр кылыш керек. Эми ошол Аллах Таала бизге берген динди ошо акыл менен түшүнүп, анан акыл менен тартипке салыш керек. Анан такыр эле акылды бул жакка алып түсүп Куранды окусаң кантип түшүнөсүң сен? Же болбосо Куранды бияка алып түштүп акыл менен чечем десең кантесиң? Аллах Таала сага буйрук эмне керек эмес экенин сенин акылың чечип бере албайт да. Сөзсүз түрдө Аллах Тааланын аяты, пайгамбардын хадиси керек. Демек, акыл менен хадис, аят бири-биринен ажырабай турган нерсе. Ал эми Мухаммад Абдунун түшүндүрүүгү боюнча Ханафилер акылдарына таянган, хадисти билген эмес. Ахли хадистер, Мекке Мединалыктар, алар хадисти эле кармаган, акылына таянган эмес деген туура эмес түшүнүк. Туура эмес экендигин азыр биз эмне китептерден баяндайбыз. Канча убактыбыз бар биздин? Суроо жоопту кылышыбыз керек биз. 35 минут. Биринчи Ахлул Хижаз мин Ахлур Рай. Эми ошол Ахлул Хижаз, Мекке Мединадагылар булар хадисти гана караган, акылына таянган эмес деген Мухаммад Абдунун сөзүнө изилдейбиз эми. Ахли Хижаздар кандай болгон? Ахлур Рай колдонулганбы, колдонулган эмеспи ал жакта? Иштихад колдонулганбы, колдонулган эмеспи деп чыгабыз. Эми мусталах рай деген нерсе бул иштихадтын маанисинде. Бир нерсени, маселени карап чечүү. Бул фик, туурасын айтсаң, фик деген маани ушул рай, акыл. Бизде жогору жакта айтып өттүк, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын заманында бул рай деген нерсе колдонгон. Рай деген бул акыл, Муаз ибн Жабал радиаллаху анхуну Йеменге жөнөтүп аткандагы эрежени билесиңер да? Не dedi? Kur'an dedi, hadis dedi, anan kim ne dedi? Eştehidu bi ra'i, özümdün ra'i, kelime ra'i degen sözdü kollandı. Men akılım menen, anan masileye çeçem dediler. Peygamber özüm ne dedi? Ey akmak, işte öldürüyorsun sen dedi. Elhamdülillah dedi, buna. Men tarbiyalagan şaketim var, Muaz Yemen'e var dedi. Demek, Ray degen nerse Peygamberimizdin mezgilinde iştihat je bolsa fiqh maanisinde koldanılgan. Andan beri de ошентип koldanıp кетет. Muhammed Abdugana adamlarga tуура эмес пикир бергени болбосо. Эми мусталах ахли хадис. Ахли хадис деген термин деле илгертен бери колдонулуп келет. Алар хадистерди биринен артынан өткөрүп пайгамбарыбыздын сахабаларынан угуп табииндерге жөнөтүп, жаттап, элдерге жөнөтүп бергендер мухаддистер болгон. Мухаддистердин өзлөрүнүн эрежеси бар, өзүнүн илими бар, өзүнүн адамдары бар, өзүнүн аалымдары бар. Эми ошолор такыр акылын иштеткен эмеспи? Жок. Андай эмес, Муаз радиаллаху анхуну жөнөткөндө айтты биринчи хадис менен деп. Demek birinci hadis alınat. Hadis tappa kalsa keyin şihat kılınat. Demek ökö biri-birinen ajırabay turgan ilim. Demek özünün ereceleri var. Hadis eylerinden, hadis mealek dengenlerin özünün maskapları var. Özünün ereceleri var. Adamlarga kızmat kılıp Bukhari, Muslim, şular muhaddisler. Emi uşul eki nerseten Mekke, Medine'de koldanılgan. Muhammed Abdu жоқ, аяқтағылар әхлі хадис дейді? Жоқ. Шул райдағы, хадистағы неде? Хижазда, башқаша айтқанда, Мәкке, Мәдинада қолданылған. Ал жақта ошол фиқ менен алектенгендерді әхлі рой деп аталынған. Мәдинада. Андай емес пе деп атпады өлі? Ибн Қутайба деген чоң алым бар. Ошол өзүнүн Ma'arif деген китебинде ушундай дейт. Бул Ибн Кутайба хижраттын 276 жылы өлгөн. Мындай айтканда, салафтерден, илгерки алымдардан. Ошол Ибн Кутайба айтат: "Ал-фуқахау би'унван асхабур рай
Ashab-ı Roy деген ат менен фукахалар эстеп атайын өзүнүн Маариф деген китебине мындай кылып неме кылып койгон, бап жазган. Ashab-ы Roy деп Ибн Аби Лейла деген алымдан баштап мынтип тема койгон китебине, Маариф деген китебинечи. Ashab-ы Roy, Roy ээлери деп Мадинадагы алымдар эсептеген. Башына Ибн Аби Лейланы койгон. Эми ошол жерде не? Адда фихим Раби'ат ибн Фаррух. Эми Ибн Кутайба ошол Ashab-ы Roy дегендердин арасында Раби'ат ибн Фаррух деген алымды да эсептеген. Раби'ат ибн Фаррух ким ал? Ал 136-жылы бул дүйнөдө өткөн Мадинада чоң алым, Имам Маликтин устазы. Ошону элдин бардыгы эмне? Раби'ат Роy деп койчу. Эмнеге Раби'ат Роy деп айтчу? Раби'ат ибн Фаррух аты. Эмне себептен Раби'ат Роy деп атат эле? Себеби ал факih, иштихад кылган, хадистерден фатваларды чыгарып, өкүм чыгарган киши болгон. Аны факih Раби'ат Роy деп аталынган. Ал Куфалык Абу Ханифага таандык эмес, Мадинадагы алымдар. Имам Маликтен мурда Абу Ханифанын заманында эле Мадинада Раби'ат ибн Фаррух Раби'ат Роy деген ат менен эле белгилүү болгон экен. Аны элдин бардыгы билет, Алимул Мадина, Мадинатул Мунавваранын алымы деп. Экинчиси вал Аузаи. Аузаи деген чоң алым, өткөндө айттык. Бул киши хижраттын 157-жылы бул дүйнөдөн өткөн. Ошол кишини дагы Шамдын алымы, Шам деген азыркы Сирия, Иордания, Палестина, ошо Шам. Ошону деле Ахлур Рой, Ashab-ы Roy'larga киргизген. Суфиян Саури дагы 161-хижратта өлгөн. Чоң алым. Min fuqaha muhaddisi Kufa. Kufadагы muhaddis, анан факih алым. Тең эле колдонуп жүрөт экен го. Сен эмне бөлүп атасың экиге? Малик бин Анас. Имам Малик бар го. Ошону дагы Ибн Кутайба Ахлур Рой, Ashab-ы Roy'дан да эсептептир. Абу Ханифа эмес экен го, Имам Малик деле Ashab-ы Roy экен. Демек, фикти иштеткен, акылын иштеткен, адамдарга фатва бергендин бардыгы эле Ashab-ы Roy, Ashab-ы Hadis деп эле аталынган. Бирдей эле. Эки эме тең эле бирдей колдонгон. Имам Малик бул Мадинадагы эң чоң алым болуп эсептелген. Эми Раби'ат Роy, Раби'ат ибн Фаррух Имам Маликтин устазы. Факih Мадина. Элдин арасында жанагы жогору жакта айткандай Раби'ат Роy деген ат менен эле белгилүү болгон. Ошол эле мезгилде Раби'a ибн Фаррухтун өмүр баянын окусаңыз, аннаху кана ахфазун нас лил хадис расул. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисин эң көп жаттаган инсан болгон. Эң хадисти көп билген адам деле Ахлур Рой деп айтылат экен го. Ибн Мажушун деген Имам Маликтин дагы бир шакирттеринен болгон бир алым бар. Ошол айтат. Бул сөздү Ал-Интиқа деген китептин 59-бетинде муну шундай дейт. Мизанул И'тидал экен кичине. Имам Захабидин Мизанул И'тидал деген китебинде Ибн Мажушун не дейт? Валлахи ма раайту ахадан ахфазу ли суннати мин Раби'ат Роy. Мен Аллахка ант бичип айтамын, Раби'адан көп хадис жаттаган эч кимди билген эмесмин. Хадис жаттаса деле эмне дептир аны? Ахлур Рой дептир. Факана ман яштагилу бил фиq мин Ахлур Рой. Ким фиq менен алектенгендердин бардыгын эле Ахлур Рой деп аталынган. Ал проблема эмес. Имам Ибн Абдул-Бар деген чоң алым, мурда да айтканбыз, бул Малики мазхабындагы азыркы Испанияны жердеген Андалус. Азыркы Испания мурда Андалус болгон. Ошол Ибн Абдул-Бар Андалуси, башкача айтканда Испания эмне дейт? Кала Ибн Лахи'a. Абдуллах ибн Лахи'a айтат: "Каддама алейна Абул Асвад
fi senati 31 ve 100. 1131 hicratta bizge Abul Aswad degen geldi deydi. Fakultu, ağa ayttım dedi, men li ra'i ba'da Rabi'ati bil Medina. Madinatul Munawwarada Rabi'a bu dünyadan ötkenden keyin ra'ida kim fatva beret, kim faqih dep sorasam, Abul Aswad emne dep javob berdi deydi. Al-Gulamul Asbahi. Bunu Gulam Asbahi dedi. Al kim? İmam Malik. İmam Malik de ahli roy eken. Demek ahli roy, ahli hadis degen nerse başından ele adamların arasında koldanıp kiren. Muhammed ibn Haris al-Khushani degen alim aytat 361 hicratta Ashab-ı Malik, İmam Malik bin Enes radıyallahu anh'un şakirtleri Kurtuba, başkaça aytkanda azırkı İspanya'da, azırkı mezgilde Kurtuba degen at menen belgilүү İspanya'da. Barcelona, Real Madrid, bardı Arapçatlar. Bayağı Osman imperiyası musulmanlar İspanya'nı borbor kılıp turgan mezgilde kalgan atlar. Azır Madrid dep жүрөбү? Madrid degенде bir нерсени каалаган нерсе. Kurtuba, azırka çeyin Kurtuba dep belgilүү. Ha? Kurtuba, azır Kurtuba. Azır nemede? Baladul Walid degen, Walid'in şahrı degen azırdağı o şerde. Valencia, azırkı mezgilde mine İspanya'da. Oşol atlar menen azırka çeyin saktalıp kaldı. Sizlerge bir kızık nerse aytıp bereyim. Kim futbol жақсы көрөт? Ha? Futbol жақсы көрөсүзбү? Dünyalык futbollarga тишиңиз өтөбү? Çoğun kayсы komandalарды билесиз? Real Madrid, Barcelona bilesiz, Mbappe bardığına bardığını bilesин. Holland hem ketти, Manchester City'de. Barcelona menен Real Madrid'in oyunu ne dep koyasыңар? El Clasico. El kayaktan girip kaldı. Alif Lam al Araplarda da var o. El var o. El Kitab. Arap dilindeki erecelerde Alif Lam degen var. El degen bir neseni belgilүү kılış üçün daha başka manileri var. El İmam El Kitab El Medresede El Medinetul Munawwara Alif Lam Medine'ye girgenden keyin Peygamberimizin şahrı degen atqa koyulgan. Medine degen özü şahr. El Medine degenden keyin Peygamberimizin şahrı degen ma'rifa belgilүү bolgan. Oşonu el deydi Arapçada. Anı İspanca je bolsa Evropada özgörtüp el de bay. El Clasico. Oşol el Clasico Araplardan kalgan nerse Alif Lam azırga çeyin İspanya'nın tilinde koldanılıyor. Buna oşol jerdegi Kurtuba degen oşo Ashab-ı Malik fi Kurtuba azırkı İspanya'da Kurtuba'da İmam Malik'in şakirtleri emne degen at menen belgilүү bolgon dese bir ism Ashab-ı Ray. Ray eyleri menen Kurtuba'da İmam Malik'in şakirtleri belgilүү bolgon. Demek janagı Muhammed Abdu'nun aytып atkан sözü çötü okşoşmaydı, jabışmaydı. Ali biz hazır Kufaga gelebиz. Kufa akılına da tayanab gence hadislerge da tayanab gen. Ağa kiyinçiram. Abul Walid degen bir çoğun alim an faqih bi ra'y ve asna ala ashab Malik bi ra'y. Emi oşo Abul Walid İmam Malik rahmetullahi aleyhinin şakirtlerin ashab-ı ra'yda muhtaçken. Sebebi fiqti, iştihatı жақсы bilgenler uşul at menen maqtalgan. Ahlur roy degen özü maqtoo iretinde aytılgan. Murda koldanılgan. Bирок Muhammed Abdu 19-kılım, 20-kılım başlarında özünün pikirinden janıp ekiye bölgөн. Fuqahalar ekiye bölünöt, ahlur roy, ahlul hadis. Bulardağı tügöngürler, bulardağı tügöngürler men ukula degen. Anan oşonun uçkundарын azırkı mezgilge çeyin adamlar koldanıp kele жатышат. Oşonu biz ne kılışыбыз керек? Tamırından жоқ kılıp kele жатабыз, hareket kılıp.
Абул Валид ал-Бажи айтат, Муаттадағы бір хадисті шарттап айтат, не дейді? وَلَمْ يَرْوَ مِثْلِ ذَلِكَ عَنْ مَالِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيْ مِنْ أَصْحَابِهِ. Bir sözdü айтып келіп тұрып, Абул Валид ал-Бажи айтат, وَلَمْ يَرْوِ مِثْلِ ذَلِكَ. Мұна ушул нерсени, шу окшогон нерсени имам Маликтен ахадун мин ахлур-рой. Имам Маликтен бир дагы ахлур-рой шуну риваят кылбады деп айтат. Демек, Мадинада деле, Куртубада деле, башка жакта деле ахлур-рой деген нерсе мактоо иретинде колдонулган экен. Жана сурабадыбы? Имам Малик Рабиат ибн Фаррух өткөндөн кийин ройда ким анын ордун басат десе Имам Малик деп сыймыктанып атышпайбы? Азыр биздин мезгилибизде ахлур-рой дегенди жаманаттуу сөзүнө колдонгон. Ахлур-рой дегенди иштихат, фиq деген нерсени алып салып, ахлур-рой деген нерсе акылдары менен маселени чечет деген. Акылдары менен шарият айтат деп. Ким акылы менен шарият айтат? Сен акылың жетип аткан Абу Ханифанын акылы жеткен жок. Кантип Куран хадисти таштап, өзүнүн акылы менен сүйлөйт. Ким? Эреже таксырларын. Ким? Шариятты. Куран, сүннөт, ижма, Абу Ханифа түзгөн эрежеге, же болсо Ханафи, Шафи, Маликинин эрежесине салбастан туруп, өзүнүн оюнан шарият айтса, тозокко бир кадам, эки кадам, үч кадам. Айткан сайын тозокко жакындай берет. Biz кайра-кайра айтып атабыз. Шарият илими, Аллахтын дини, адамдардын, шейхтардын, паланча түгүнчө алламалардын ою эмес. Аллах Тааланын дини болгону эрежеден акылын иштетип, мындай маселелерди чечип берет. Мисалы үчүн эшегиңиздин астына Куран менен хадисти митип ачып туруп, коюп, Сахih Бухари менен Куранды. Бозышек мындай маселени чечсең чече алабы? Чечпейт да, акылы жок болсо каяктан чечет ал? Биз ошондой кылгысы бар да адамдарчы. Акылыңарды иштетпегиле, акылыңарды иштетпегиле, акылга ошол акылды Куран менен хадисти биз акылыбыз менен түшүнөбүз. Болбосо Куран менен Бухари менен Сахih Бухари менен Муслимди Бозышектин астына апарсаң, өкүм чыгарып бере алабы? Чыгарып бере албайт. Адамдар маселесин чече алабы? Биз ошондой кылгысы келди.